Борбор каладагы билим уяларынын катары дагы бир жаңы заманбап балдар бакчасы менен толукталды. Анын курулушу 2019-жылы башталып, 1 жыл аралыгында толук бүткөн болчу. Бирок пандемияга байланыштуу ачылбай турган. Бүгүнкү күндө ага электрондук кезек менен 86 бала кабыл алынган. Алар 4 тайпага бөлүнүп, кыргыз тилинде тарбияланат. Бул бала бакчага электрондук кезек менен кабыл алынат. 86 бала кабыл алынды. Ал эми кезекте 245 бала күтүп турат. 4 тайпалуу бала бакча. Баягы бул бала бакча кыргыз тилинде окутулгандыктан, буюрса ушул бала бакчада тарбияланган бала бакчалар эне тилин сыйлаган, баягы ыймандуу, тартиптүү, кыргыз элинин керегине жараган патриот балдар тарбияланат деп ишенебиз. Жалпы аянты 1200 чарчы метрди түзгөн бул имарат 100 орунга ылайыкташкан. Аны курууга мэрия тарабынан тендер жарыяланып, натыйжада 8 миллион сом үнөмдөлгөн. Сметная стоимость самого садика по проекту составляла 43 миллиона. Бакчанын сметалык баасы 43 миллион сомду түзгөн. Ал тендер аркылуу 35 миллион сомго бүттү. Курулуштан сырткары бул жака жабдууларды сатып алуу каралган. Бул жерде музыкалык класс дагы уюштурулду. Ага музыкалык аспаптар да алынды. Ошондой эле балдар бакчасына 27 видео байкоо орнотулган. По садику установлено 27 камер. Бишкек шаарында жалпы 87 мектепке чейинки билим берүү мекемесинде 25 миңдей бала тарбияланат. Муну менен каладагы муктаждык толук чечилди деп айтууга болбойт. Анткени 25 миңден ашуун наристеге орун жетишсиз. Тилекке каршы абдан чоң очередь болуп атат. 25 миң балдар очередте турат. Биздин шаарыбызга сөзсүз көп бала бакча керек. Биз санасак 100дөн жаңы бала бакча сөзсүз керек. Белгилей кетсек, учурдагы абалга байланыштуу каладагы мамлекеттик бала бакчалар өз ишин баштай элек. Саламаттыкты сактоо министрлиги уруксат берсе, март айынан баштап ачылуусу мүмкүн. Атабек Баймырзаев, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек шаары.